Сіздер жұмшайсыздар деп ішенем, мен аға тілектешмін. Улукбек Асамдинович, мен сұрауым ушул Финполицияның келечегин сиз кандай көрөсүз? Урматтуу Улан Бердибаевич, бүгүнкү күндө коомчулукта эгерде өкмөттүн реформасын бир сар десек, ушул сиз айткан органдыкы дагы бир сар талкуу болуп атат. Кечээ бул жакта бир топ маселелер көтөрүлдү. Текшерүүчү органдар, өзгөчө бизнес. Эгерде биз Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз десек, анда биз таразанын бир жагына Кыргызстандагы бардык бизнесмендерди, таразанын экинчи жагына бир адамды коюп туруп таразалайлы анда. Ошон үчүн мен ойлоймун, бул жерде мамлекеттин тагдыры эң жогору турат деп ойлойм да. Ошон үчүн ар бир азыркы жетекчи өзүнүн ичиндеги кыргызча айтканда нафси же болбосо бир каалоолорун өзүнчө отуруп сүйлөшүш керек да. Ошон үчүн бул орган боюнча мен ойлойм, азыр так кесе мындай жоюлуп кетет, МВДга барат. МВДга барбайт бул, мен так кесе айтайын. Өзүнчө орган катары каралышы мүмкүн, бирок текшерүү жаатында бир топ маселелер бар. Буну биз функцияларын